Бишкек шаарынын Курманжан-Датка көчөсүнүн номер 206 дарегиндеги Ак Тилек пластик чыгаруучу заводдон чыккан өрт 7 ноябрь күнү саат 22:37 толук өчүрүлдү. Өрттүн жалпы аянты болжол менен 800 чарчы метрди түзгөн. Кырсыктын кесепетинен 10 адам ар кандай жаракат алган. Бул туурасында өзгөчө кырдаалдар министрлиги билдирди. Казакстандын Актау шаарында кафе жарылды. Бул тууралуу казак басмалары жазып чыкты. Билдирүүгө ылайык кырсык кече 7 ноябрь күнү саат 22:23 болгон. Жабыркагандар жок. Жарылуу болгон учурда кафеде кызматкерлер жана коноктор болгон эмес. Жарылуу газ баллондон улам келип чыккан айтылууда деп жазылат маалыматта. Кече 7 ноябрда Сербиянын борбору Белград шаарында 23 жашка чейингилер арасындагы күрөш боюнча дүйнө чемпиондугу аяктады. Дүйнө чемпиондугуна 57 кг салмакта катышкан Бекболот Мырзаназар уулу финалга чейин жетти. Финалга кыргыз балбаны азербайжандык Алибас Разазаде аттуу балбан менен келди. Эки балбан чыныгы финалдык беттешти тартуулай алышты. Кызыктуу беттештин жүрүшүндө эсеп 6-6 болуп, байлардын сапаты боюнча азербайжандык балбан жеңүүчү деп табылды. Буга кыргыз машыктыруучулары нааразы болуп, Бекболот Мырзаназар уулунун килемден алып чыгып кетишти. Бирок кийинчерээк калыстар чечим өзгөрүлбөй турганын айтып, азербайжандык балбандын колун көтөрүштү. Муну менен кыргыз балбаны дүйнө чемпиондугунда күмүш байгеге ээ болду.